100 жылдар мындан кийин да бул тоолор мынтип турушат, анда да бизче адамдар карабас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар жерге ыргыла, шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. Деп кыргыздын чыгаан акыны Сүйүнбай Эралиев жазып кеткендей, мезгилдин ар бир күнү бизге билинбеген таризде өтүп кетип жатат. Ал эми мезгилдин агымын сезүү үчүн акындар сымал кыракы көз караш жана терең ой чабыт керек. Биз ар бир көрсөтүүбүздө турмуштун жандуу сүрөтчүлөрү сыналган акындар менен маек куруп келебиз. Бүгүнкү программабызда да коногубуз бар. Ал Бекболсун Сабитбеков. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсызбы? Бекболсун Сапарбеков 1998 жылы 7 майда Ош областына караштуу Карагулжа районунун Кызылжар айылында туулган. 2016-2020 жылдары Ош мамлекеттик университетинин орус филологиясын, орус тили адабияты мугалими адистиги боюнча бүтүргөн. 2018 жылы автордук ырлары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы тарабынан колдоосунда чыккан Саамалык 14 альманахына сынактын негизинде кабылданып, аталган топтомго ырлары кошулган. 2019 жылы автордук ырлары өмүр баяны менен бирге Өрнөк Башат адабий альманахына жарык көргөн. 2020 жылы республикалык Карегимде мекеним аталышындагы адабий сынактын жеңүүчүсү 1-чи орунду ээлеген. Эл аралык альманах Ош ырлар топтомуна 10дон ашуун автордук ырлары жарыяланган. Эми сөз башынан болсун, кичи мекениңиз, кай жерде туулуп өскөнсүз, чыгармачылыкка аралашуу башатыңыз тууралуу уксак. Рахмат, жакшы болот, жакшы суроо. Мен 1998 жылы Карагулжа районуна караштуу Коочаты айылында, азыр баарыбыз Алайку деген ат менен өрөөнү таанылып, ошол атты баарыбыз угуп билебиз. Алайку өрөөнүндө ошо Коочаты деген айылда педагогдордун династиясына айланган Сапарбековдордун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгем. Чоң атам дагы мугалимдикте, чоң энем династиясында деп айтпадым ба. Алардын дагы менин ушул чыгармачылыкка аралашып калганым абдан чоң таасир тийди. Анткени китепти көп окуйт эле. Үйүбүздө 5 бөлмө болсо, ошонун бир бөлмөсү толуу бир китепканада эле, китепканага эле айланып калган. Анан чыгармачылыкка ошо окуучу кезимде, мектепте окуп жүргөнүмдө, бизде 9-классты бүтүп атканда ага чейин баягы тоо сүйүү деп коет эмеспи, ансарындай кыздарга болгон жаш кездеги, кичинекей кездеги ашыктык, жакшы көрүп калуу, мына ошондой сезимдерден улам алгачкы ырларым жазылып, айрылып, ушинтип кат түрүндө, башка балдар кат жазып, проза түрүндө жазса, мен ыр түрүндө жазып берип жүрүп, анан кийин ошо 10-11 класска жакындап калганда, ошондон кийин өзүмдү өзүм аңдап сезе баштадым. Жазып көрсөм болот экен деп, мына ошентип анан чыгармачылык башталып калды. Апакебай бейишимдин дарегисиз. Апакебай бейишимдин дарегисиз, аалам көргөн көзүмдүн карегисиз, азабымды тартсаң да бүгүлбөгөн, асылым аба суудай керегимсиз. Ай чырайым, айым күнүм асманым сиз, аягы жок жазып бүткүс дастаным сиз. Алыска канат каккан шумкар болсом, ак шооласын төгүп турган ак таңым сиз. Айланчыктап мээрим төгүп караарым сиз, адам бол деп дайым жөлөп таярым сиз. Бейпилдигим күндө менин тилеп турган, бейиш жолго карай баскан кадамым сиз. Ашкан сулуу ай өңдөнүп келишкен сиз, ажарлуусуз түшкөнөңдү бейиштен сиз. Адал жолду көрсөтүүчү бул жашоодо, амандыгым сурап турган периштем сиз. Апакебай ачык болсун кабагыңыз, алтын нурун чачкат баскан кадамыңыз. Берекесин төгүп турган сиздей жандын, бейиштөр деп белгиленген таманыңыз. Берекесин төгүп турган сиздей жандын, бейиштөр деп белгиленген таманыңыз. Атакебай асыл жаным медеримсиз,
күч кубатым, асказоом тирегимсиз, мен үчүн кымбат баалуу белегиңиз, тарбияңыз, акыл максат кеңешиңиз. Опол тоодой маңдай тер мээнетиңиз, ташты дагы жарат кылган эмгегиңиз, ар убакта акыл айтып жол көрсөтүп, арыз тараптан алга сүрөп дем бересиз. Бизди деп нече ирет кыйналгансыз, бирде өчүп, бирде күйүп тутангансыз, азбы көппү биз жараткан ийгиликке күбө болуп, дайыма сиз кубангансыз. Өзүңүз бар, бактылуумун азыр чексиз, көп инсанга өрнөк болор ата сизсиз, апам менен узак өмүр сүрүүңүздү жараткандан дуа кылып биз тилейбиз. Мен үчүн кымбат баалуу белегиңиз, акыл насаат, тарбияңыз, кеңешиңиз. Кайсыл багытка жакынырааксыз көбүнчө? Көп, мисалы үчүн багыттар көп го. Ооба, мен негизи бала чагымдан эле ошо философиялык ырларды, мындайча айтканда жашоо, турмуш, адамдардын ой чабыты, адамдар туурасында, мекен темасында, ата-эне темасында, адамдык фактор, ушул жаатында көбүрөөк ырларга кызыгып угуп калчумун. Ошол себептен айтор көбүрөөк ушундай бир философиялык жанрда көбүрөөк жазып калам ырларды. Көңүл дайым кубанычтан бактасын. Калыс болуп койтучулук кылбадым, көп инсанды ал жеткенче сыйладым, көңүлдөрүн көтөрөм деп өзгөнүн, көңүлүмдө түшкөнүн эч туйбадым. Кадыр бар, байлык эмес максатым, кабыр мени ойлондурчу ар саатым, Кудай инсап ыйман берсин болгону, кереги жок бийлик жана мансаптын. Кайы газапка эч бир жан батпасын, капаланып өрттөп көңүл бакчасын, көөдөндөрдө турган жалгыз тигилип, көңүл дайым кубанычтан бактасын. Көөдөндөрдө турган дайым тигилип, көңүл дайым ак сүйүүдөн бактасын. Ак калпак баш кийимдин улуулугун билеличи, баасы теңсиз буюм болот сезеличи, 5 мартта гана кийип чечпей, биз дайыма ак калпакты киеличи. Болсок эгер чынында кыргыз уулу, биз дайыма калпагыбыз киеличи. Калп сүйлөп чындыкты жеңбейличи, калкым кийген кийимиң эстейличи, кагылайын кийбей туруп калпагыңды, калпагыбыз кыргыз болуп төшүбүздү кербейличи. Кепка менен панаманы кийип алып, кыргызмын деп көкүрөктү кербейличи. Бар нерсени барында барктайлычы, батыштын жаман жолун баспайлычы, балам, иним калпагын кийгенин деп, балагата кичүүгө улуу айтайлычы. Балам, иним калпагыңды кийгенин деп, балагата кичүүгө улуу айтайлычы. Жазган ырларыңызды көбүнчө күйүп ушу элдер кандай кабыл алат экен деп жазып бүткөндөн кийин ушул жөнүндө санаага батасызбы, же көбүнчө жазып бүткөндөн кийин көп деле ойлонбой, эң негизгиси өзүңүздүн купуңузга толгону ошол маанилүүрөөк сезилеби? Бул ырларды жазганда албетте сөзсүз бизден улуураак, бизден бир кыйла ташалып калган акындар сындаганда бир кыйла өзүбүзгө ким эле эч бир адам өзүнүн кемчилигин мойнуна алгысы келбейт экен. Бирок чыгармачыл адамдар каалайбызбы, катабызды, кемчилигибизди мойнубузга алсак гана биз ошондо өнүгүсөт экенбиз. Техникасын үйрөнөт экенбиз ыр жазуунун. Менде чындыгында ошондой баандай бир ой толгой жалачылык болот. Ушул ырым элдин жүрөгүнөн түнөк табабы, же түнөк таппай эле? Алтынбек Исмаилов деген бир сынчы акыныбыз бар азыркы замандын. Орус адабиятында Белинский деген улуу сынчы болсо, бул биздин адабиятта жаш, улуу муунду дагы кичи муундун да өкүлдөрүн сындап келаткан Алтынбек Исмаилов деген акыныбыздын жакшы сөзү бар. Ыр эмес пыр экен дегендей. Ушу ыр эмес пыр болуп калабы деп дагы коркуп, жалачылык болуп, ошон үчүн аябай элдин сын пикирине коюп көрөбүз. Комментарий аркылуу кээде баалайбыз, аңдап көрөбүз.
Мекенге сүйүүң күч болсун. Мүнөттүү борон күн болсун. Мелкилдеп коюу түн болсун. Ыйманың бекем журтташым, мекенге сүйүүң күч болсун. Мел жеген ашуң бел болсун. Мүдүрбөс жайык түз болсун. Жүрөктөн чыккан мекендеш, мекенге сүйүүң күч болсун. Мезгилиң түлкү кой болсун. Мерездүү учур той болсун. Эге биз буйрубей кызулан, эл жерге сүйүүң күч болсун. Мокотчу катал жол болсун. Мөөрсүз мөөрлүү кол болсун. Өзгөрбөй турган баарынан, мекенге сүйүүң күч болсун. Өзгөрбөй турган эч убак, өлкөңө сүйүүң күч болсун. Мен сенсиз ергүздеген акындаймын, эссиздерге жерилген бир акылдаймын. Мерездигин көрсөтсөң да имерилбей, мээримиң эңсейим күтөп акылаймын. Мен сенсиз багыты жок кайыктаймын, өзүн өзү таппай жүргөн кайыптаймын. Махабатым өзүңдү мен таппайынча, өзүң деген өжөрлүктөн кайтпаймын. Мен сенсиз кубаты жок, алсыздаймын. Тирүүмүн, бирок билсең жансыздаймын. Балким таңмын жаркырап сезбестерге, сезгендерге караңгы түн айсыздаймын. Мен сенсиз азап, күйүт, кайгыдаймын. Чалынып түз жолумдан тайгыдаймын. Бардыгынан ажыраган бир мезгилде, акыл эссиз, атын билбес тайкыдаймын. Мен сенсиз толук эмес жартыдаймын. Жан дүйнөсү сезимдери жардыдаймын. Буулугамын ичим бышып, билгендерге, билбестерге күн сымал жаркылдаймын. Мен сенсиз ергүздеген акындаймын. Эссиздерге жерилген бир акылдаймын. Дээрлик бардык чыгармачыл адамдарга суроо бергенде эле, жоо белгилүү да, илхам жөнүндө, эргүү жөнүндө суроо бергенде бул күтүүсүздөн боло турган нерсе дейт. Ошентсе дагы сизде бул эргүү келиш үчүн бир ыргактуу учур болобу? Ал учур болсо эгер кандай мезгил? Сөзсүз болот. Эргүү болбосо чындыгында эч нерсе баягындай жаралса дагы анчалык баягындай бир ширесин, балын мындай тата албайсың да анан. Мындай бир чийкирак болуп калат экен. Албетте мен ырды качан жазам? Көп кыжалат болгондо жазам. Көбүрөөк сүйүнгөндө, же бир адамды катуу жакшы көрүп калсаң, же бирөө адамдан катык таарынып калсаң, же болбосо жашоодогу кандайдыр бир окуяларды өзүң жашооңо тиешеси жок эле бир окуяларды көргөндө, мына ошондо анан адамда эргүү пайда болот экен да. Баягы философиялык темада көп жазам дебедим. Азыркы замандагы адамдардын жашоо турмушун көрүп алганда эле менде өзүнчө бир чоң эргүү пайда болот да. Сезимдерим сага тунук таптаза, ишеничтүү, түбөлүктүү дайыма, өзгөрбөстөн кала берет арубак, өмүр бою жүрөгүмдө сактала. Махабатым сага болгон башкача, түгөнбөгөн санат болор башкага, суктанышар айтып берсем эгерде, жерде адам, асманда, ай күнда, сүйүүм сага оттой ысык жалында, арубакта бирдей жүргөн табында, көз артышып жүргөн менин сүйүүмө, көрө албасты куйкалоочу табына. Сүйүүм сага түбөлүктүү таптаза, суктанышар асманда ай күнүңдө. Бир боорлорум, арча чынар теректерим, бар бакытым, өмүр шаңым, керектерим, биримдиктүү, ынтымактуу болсок экен, бүт аткарган ата-энебиз тилектерин. Бир боорлорум, көзүмдөгү каректерим, күн түн дайым кабарлашар даректерим, катуу сокку, кыйынчылык мезгилдерде,
кубат берген таянар тоом тиректерим. Бир боорлорум олтуруп сыр чечишерим, жакшы жаман абалда да сезишерим. Оор жеңил учур болсун дайымкыдай, кемин кошуп карыз күнөм кечишерим. Бир боорлорум насаатчы акылдарым, бардык учур айтып турар акылдарын. Мен бактылуу ыраазымын жаратканга, барлык үчүн бир тууган асылдарым. Бир боорлорум арча чынар теректерим, бар бакытым өмүр шаңым тиректерим. Негизли айтылат го, жерден жарака кетсе акындын жүрөгүнөн өтөт депчи. Ошонун сыңарындай баягы акындар өзү бардык нерсени мындай сезгич келет да турмуштагы окуяларды. Анан негизи азыркы коомдогу кандай маселелер сизди көбүнчө түйшөлтөт? Негедир менге айткан нерсе улуттук када салтыбызды сактай албайбыз. Же биротоло батыштын немесине кирип кете албайбыз, маданиятына. Ушундай бир арсар жолдо калган бир баягы Дооронбек Садырбаев деген улуу инсан өтүп кетпеди көзүм. Ошолунда айтканы бар, кайран гана кыргызым тарткылыгыңды али алды деген, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыз калкым дегендей, биздин тарткылыгыбыз али алды деген. Жаштар канчалык 7 тил билеби, 10 тил билеби, бирок тилекке каршы алардын жан дүйнөсү өтө жарды экен да. Тарбия жааты, ата-эненин балдарга болгон тарбиясы, багыты, айтор адамдардын жан дүйнөлөрүнүн тарлыгы, жардылыгы мени өтө өкүндүрөт. Ошол нерсе мени көбүрөөк жүрөгүмдөн өтүп турат да. Көбүрөөк ошол окуялар. Балким сенсиң, күтүп келген көптөн бери жүрөгүм, же болбосо эңсеген жан көңүлүм. Балким сенсиң бакыраң көз жарокер, мени менен бирге жүрчү түгөйүм. Апакемдин ак жоолугун салынар, нике шакек буйруп колго тагынар. Балким сенсиң бул өмүрдө дайыма, кошо күлүп, кошо жүрүп кубанар. Ата-энемди урмат сыйга бөлөгөн, адал жолдо кеңеш айтып сүрөгөн. Балким сенсиң оор жеңил мезгилде, түшүнгөнүм, колдогонум жөлөгөн. Ыйманыма ыйман кошчу дайыма, сабыр тобо шүгүр дечү баарына. Балким сенсиң жолуктурган кудайым, болчу менин өмүрлөшүм дайыма. Балким сенсиң бакыраң көз жарокер, мени менен бирге жүрчү дайыма. Көрсөтүүнү жыйынтыктап атып, телекөрүүчүлөр үчүн алдыдагы ой тилек, максаттарыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Жакшы болот. Биринчиден ушул эфирге чакырып, ушу поэзия кайрыктарына чакырганыңыздар үчүн сиздердин ушу Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынын эмгек жамаатына ыраазычылык билдирүү менен бирге ушу менин жакындарыма, бардык тааныган тааныштарыма, санаалаштарыма, замандаштарыма салам айтам. Анан жакшы бандай максатым бар, буюрса ошол жазга мал, жайга чейин буюрса өзүмдүн чыгармачылык жаатында ошо эң алгачкы ырлар жыйнагымды чыгарам деген аябай жакшы аракеттерим болуп атат. Буюрса анда дагы жолугуп каларбыз сиздер менен. Бүгүнкү көрсөтүүгө келип катышып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушуну менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.